Аң кагылышуусу ислам тарыхындагы бурулуш окуяларынын бири. Ушул аң кагылышуусунан баштап мусулмандар жеңиш артынан жеңиш гана казанып келет. Бүгүн мына ушул аң кагылышуусундагы мусулмандардын жеңиши жөнүндө сөз кылабыз. Мушриктер Мадинаны көпкө камаганы каражатты жетпей, өздөрү да жүдөй баштады. Жана маселени чечүү үчүн аскер кеңешин чакырышты. Бул кеңештен соң Бану Надырдын башчысы Хуяй пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен келишими бар Бану Курайзанын башчысы Кааб ибн Асадты мусулмандарга каршы тукурууга жөнөйт. Кааб ибн Асад башында Хуяйдын келгенин жактырбайт жана эшигин да ачпайт. Бирок көргөн Хуяй, "Эй Кааб, мен сага даңк, жыргал алып келдим. Курайштар менен Отафан Мухаммадты мусулмандарды кырып жок кылганы турат" деп көгөрөт. Кааб, "Сен мага кемсинүү, чагылган, сел, ташкан алып келдиң. Ора болбо, мен сага кошулбайм. Мен Мухаммадтан жамандык көргөн эмесмин" деп жооп берет. Ошого карабай Хуяй акыры Каабты келишимин бузуп, мусулмандарга каршы күрөшүүгө көндүрөт. Андан соң Кааб ибн Асад абалды ичинен билгени Мадинага бир жөөттү чалгынга жиберди. Бирок аны Хасан ибн Сабиттин коргонунда бала бакырасы менен бекинип турган София бинт Абдул Муталиб байкап калды. Эгер душман шаарды ичинен коргогон аскер жоктугун билип калса, дароо кол салып мусулмандар аңгектен жетип келгенге чейин Мадинаны ээлеп алуусу ыктымал эле. Бул абалды душмандан жашыруу үчүн София Хасанга чалгынчы жөөттү өлтүрүүнү буйрат. Бирок Хасан мындай бир жүрөгү боштук кылып, аны өлтүрүүгө даабайт. Акыры София өзү ылдыйга түшүп, жөөттүн башына дөңгөч менен буруп өлтүрөт. Ошондан улам сырттагы жөөттөр шаарда коргоочулар бар экен деп ойлошот да, бул тарапка бут басышпайт. Бул кабар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жеткенде, ал чындап эле Бану Курайзанын чыккынчылыгын аныкташ үчүн, өздөрүнөн билип келүү үчүн Саад ибн Муазды бир канча сахабасы менен Бану Курайзага жөнөтөт. О, Курайз! О, Курайз! Слухи, которые дошли до нас, правда? Правда, что вы хотите нарушить договор с посланником Аллаха? Что за посланник Аллаха? Нет между нами и Мухаммадом никакого договора. Саад ибн Муаз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Бану Курайзанын келишимди бузганын айтып келди, тастыктап келди. Бул кабарды канчалык этияттык менен айтпасын, баары бир мусулмандарга бул маалымат жайылды. Мына ошондо эки жүздүүлөр Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бизге Хасрайдын сарайларын убалда кылды эле, азыр биз ажатканага жылганга алыбыз жетпей калды десе, кээ бир ыйманы боштор, биздин үйүбүз королор ачык эле, эми эмне болот экен деп кабатырлык башталып, мусулмандар катарында дүрбөлөң чыкканы калды. Мына ушундай учурда артта саткынчылык кылган жөөттөр, алдыда чоң колу менен турган капырлар, ичкериде дүрбөлөңгө түшкөнү турган аскер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды чечкиндүү кадамдарга барышына түрткү болду. Чындыгында абал оор болуп курчуду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки сахабасын чакырды. Сага айтканда Саад ибн Убада жана Саад ибн Муаз. Жана аларга кеңеш алды. Мен Гатафан урусуна барып, Мадинада түшкөн хурма түшүмүнүн 3/1 берейин. Жана алар бул согуштан чыктын. Саад ибн Муаз сурады: "Я Расулуллах, бул Аллахтын берген аяныбы же сенин өзүңдүн идеяң" деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Бул менин идеям" деди.
Анда Ибн Муаз айтты. Биринчиден, бұл урулар биздин жахилият кезибизде биздин курма түшүмүбүздүн 3/1 кой, бир курмабызды жегенге да татыксыз эле деди. Эгер сатып албаса, эгер биз аларды өзүбүз конокто болсок, бир курмабызга татыксыз эле. Эми азыр ислам келгенден кийин биздин ичибизде Аллахтын сүйүктүү пайгамбары сен болсоң, биз ушуларга түшүмдүн 3/1 берип коебузбу деди. Биз булар менен согушабыз деди. Bir кезде Гатафан урусунан исламды кабыл кылып, бирок ал жөнүндө эч кимге жарыя кылбай жашырып жүргөн бир адам келди. Жана пайгамбарыбызга: "Я Расулуллах, кандай жардам бере алам сага?" деди. Бирде пайгамбарыбыз айтты: "Сенин колуңан келет" деди. "Согуш бул алдоо" деди. Жана ал сахаба бул согуштун чечүүчү ролун аткарды. Тагыраак айтканда, ал сахаба Нуайм бин Масуд анын аты. Биринчи Курайза урусуна барды иудейлерге. "Эй, иудейлер, билесиңер, мен силер менен доспун" деди. Ал чындыгында эле жахилиятта алар менен дос эле. "Силер билесиңер, мен силерге мамилем жакшы." "Ооба, сен биз менен жакшысың" деди. "Мен силерге Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менен согушууну сунуш кылбайт элем" деди. "Анткени силерди тукуруп аткан Курайштар кетип калат эртеңде, силер бар Мухаммад менен каласыңар. Кандай жашайсыңар" деди. Анын үстүнө Мухаммад Курайш менен тууган, алар жарашып алса кандай кыласыңар деди. Буга Бану Курайза чоңдору ойлонуп калды. "Я Нуайм, эмне кыл деп айтасың" деди. "Менин оюм, эгер силер Курайштарга кошулуп согуша турган болсоңор, алардан өзүңөргө кепилдик үчүн балдарын сурагыла" деди. Кепилдикке кармап туруу үчүн. "Сен туура айттың, Нуайм" деди. Кийин Нуайм ибн Масуд туурасынан барды дагы Курайштын чоңдоруна жолукту. "Эй Курайштар" деди. "Тиги иудейлер еврейлик кылып, силер менен болгон келишимди бузуп атат" деди. "Силер муну билбей атасыңар" деди. "Кандайча бузуп атат? Ооба, көрөсүңөр, эртең алар силерден балдарыңарды кепилдикке сурайт" деди. Өздөрүндө туткунда кармап туруу үчүн. Жана аны сурап силер макул деп берип койсоңор, аны барып Мухаммадга туткунга өткөрүп берет" деди. "Алардын ушундай келишими бар" деди. Муну уккан Курайштар аябай таң калды. "Эмнеге бизди да ушундай алдады булар" деп. Айткандай эле эртеси күнү Курайштар кат жөнөттү. "Качан согушка биз менен чыгасыңар, эй Бану Курайза" деп. Бану Курайза айтты: "Биз согушка чыгабыз, эгерде балдарыңарды бизге кепилдикке берсеңер" деди. Мына ошондо Курайштын чоңдору: Нуайм чын айткан экен" деди. "Биздин балдарды алып бул Мухаммадка туткунга бергени калган экен" деди. Мына ошондой эле сөздү Гатафан урусуна да барып айтты. Бир сөз менен айтканда, Нуайм бин Масуд үч бурчтукту ортосунда фитна чыгарып, үчөөнү тең алдап, согуш оюнунан Бану Курайзаны жана Гатафанды чыгарып ийди. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О Аллах, биздин начар жерибизди бекемде, бизди коркунучтан куткар. О китептер түшүргөн жана тез эсептешүүчү Аллах, бул урууларды титирет жана кыйрат" деп дуа кылды. Аллах капырларга катуу шамал жиберип, алардын чатырлары учуп, күлдөрү сапырылып, периштелер алардын турактарын титиретип, жүрөктөрүнө коркунуч салды. Ушул түнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хузайфа ибнул Яманды душманды чалгындоого жиберет. Ал капырлардын кайтууга камынып жатканын сүйүнчүлөп келет. Аңдагы согуш бир айга созулду. Капырлар Шаввал айында баштаган камоолун Зулкада айында бузду. Ибн Саадтагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Зулкаданын 23-нде шаршембиде Мадинага аттанганын айтат. Бул согуш ислам тарыхында өзгөчө мааниге ээ. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындан ары капырлар бизге эмес, биз аларга кол салабыз деди. Демек, мындан ары мусулмандардын келечеги, алар курган мамлекеттин келечеги эми капырлардан коргонуу эмес, мусулмандар динин жайылтып алдыга чыгуусу үчүн ушу аңдагы согуш сынган, мындай айтканда, авал өзгөргөн чекит катары маанилүү болду.
Ошол эле күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келди. Жана Умму Салама энебиздин үйүндө гусул алып чыккан соң түшкө жакын ченде Жибрил алейхиссалам келди ага. Келип, "Ey Аллахтын элчиси, сен куралдарыңды чечип койдуңбу?" деди. Периштелер Курайыштарды кууган бойдон кетти. Сен дагы аскериң менен Бану Курайзага барып кол салгын деди. Ал эми мен сенин алдыңда барам дагы, алардын коргондорун титиретип, жүрөктөрүнө коркунуч салып, үшүн аламын деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким угуп моюн сунса, асыр намазын Бану Курайзада окусун деп буйурду. Желекте Алиге тапшырып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3000ге жакын аскери менен шаардан чыгып, Бану Курайзага жетип, анын чептерин камоолго алды. Ооба, аң согушу мусулмандардын жеңиши менен ушинтип бүттү. Мусулмандар сабырдуулугу менен, өзүнүн чыдамкайлыгы менен, көрөгөчтүгү менен мамлекет башчысына, аскер башчысына, Аллах элчисине баш ие билүү маданияты менен жеңишке жетишти. Бул Ухуд согушуна караганда мына ушул маданият жеңиш экендиги байкалып турду. Бирок согуш ушун менен бүткөн жок. Мусулмандардын алдында чыккынчылык кылган коом менен болгон маселе турду. Бул Бану Курайза жөөттөрү менен болгон мамиле. Бул жөнүндө эми көрсөтүүлөр сөз кылабыз.